Kanalыбызды күзөтүп жүргөн досторубуздун бирөөсү төмөндөгү окуяны окуп беришибизди каалаган экен. Башкаларга да өрнөк болуусу үчүн аны окууга чечим чыгардык. Каарманыбыз окуянын атын Салиха аял каалаймын деп атаптыр. Демек, окуябызды баштайбыз. Жашым 25-те. Үйлөнүү убактым да келди. Күндөрдүн биринде апам ушул маселе боюнча сөз ачты. Мен Салиха кыз болсо болду, калган баары жакшы болот деп ойлойт элем. Туугандарыбыздын бири айтышынча кошунасы аябай динге бекем экен. Кызы болсо ата-энесинен да динген бекем болгонун угуп, аябай кубандым. Апама макул, барайлы, сүйлөшүп көрөйлүк дедим. Алгач ата-энеси менен сүйлөштүм. Туурарагы мен эмес, алар мага сүйлөп жатышты. А мен болсо угуп жаттым. Таң калганымдан эчтемке деп сүйлөй албадым. Кыз узатууга эң алдыңкы шоу-бизнестеги жылдыздарды чакырышат экен. Тойдо да кудум ошондой болот экен. Үйгө эң кымбат мебелдер алынат экен. Машинада эң акыркы модель болуусу керек экен. Себеби кошунасынын күйөө баласы жаңы машина алыптыр. Апа, туруң, кеттик деп айтуудан уялдым. Ата-энеси кызыбыз менен сүйлөшүп көргүн дешти. Ислам шарттарына карай көрүштүк ал кыз менен. 15 түр зеп-зийнеп, эң сулуу келин көйнөгү, эң чоң тойкана. Эмне деп айтышты да билбей калдым. Мен Салиха бир аял гана каалайт элем. Бул кыздын каалоолорунун аягы көрүнбөйт. Акырын жанымдагы күзгүгө карап өзүмө тиктей баштадым. Үстүмдө бизнесмендин көрүнүшүн берген эчтемке жок. Кыз 25 минут сүйлөдү. Акыры сөз маңай келди. Сиз эмнелерди каалайсыз деп сурады ал кыз. Эртерээк туруп кетип калууну каалайт элем. Келгенибизге 1 саат болгонуна карабастан, мал дүйнөгө ушунчалык сүйүү койгондор менен бирге отуруудан өзүмдү жаман сездим. Кыз дагы бир жолу сиз эмнелерди каалайсыз деди. Аллахым жакшылыкты насип кылсын дедим жана ордумдан турдум. Жолдо кетип жатканыбызда телефон жараңдады. Тайкем экен. Кошунасы Фархат абанын кызы бар экен. Фархат аба аябай жакшы инсан. Аны кичинекейимден бери билем. Болуптур дедим Тайкеме. Барабыз. Жолдо апам менен керектүү нерселерди алып, Фархат абанын үйүнө бет алдык. 15 минуттарда жетип бардык. Маегибиз кичинекей кезибизден башталып, мени бактай башташты. Уялганымдан кызарып, жер ачылбады, жерге кирбедим. Фархат аба, балам, мен сени жакшы көрөмүн. Максатым Аллахтын жардамы менен жаштарды бактылуу болушуна себепкер болуш. Жана өзүнүн арзуу максаттарын айта баштады. Ошончолук көп эле анын арзуу максаттары менин уйкум келе баштады. Сөзүнүн акырында, балам кумарда чоң акчага түшкөн. Ал акчаны үзбөстөн той болбойт, деди. Муну укканымда үстүмдөн суук суу куйгандай болду. Таң калдым. Узак убакыт көзүмдү жерден ала албадым. Фархат аба кызы менен сүйлөшүп көрүшүмдү сунуш кылды. Кыз менен бир бөлмөгө отуруп сүйлөштүк. Бул кыз да алдын көрүшкөн кызга окшоп, эмне болсо баарын каалайт эле. Сөздөрүн жырыңдаган телефон бөлдү. Сүйлөшүп, телефонун койду. Дагын жырыңдады. Сүйлөшүп, дагын койду. Кийин дагын. Чыдай албай, телефон кылып жаткан ким деп сурадым. Болуп коюшкан жигит экен. Араларын ачык кылганына 10 күн болуптур. Себебин сурадым. Бир жигит менен чай ичип отурган көрүп калыптыр. Кийин урушуп калышыптыр. Акыры араны ачык кыла турган болушуптур. Ким менен чай ичип отурган элең? Ишканасындагы клиенттеринен бири экен. Демек, алдын иштейт элең. Ооба, мен массажчымын, деди. Эми мунусу өлгөндүн үстүнө тепкендей болду. 5 минуттун ичинде мен билбей турган ушунча сөз чыкты. Турмушка чыгуудан максатын сурадым. Болуп койгон жигити аябай тажатып жиберген экен. Ошол себептен жаңы жашоо,
жаңы аба каалап жатат экен. Ачыгын айта турган болсом, алмашууга муктаждыгы бар экен. А мен болсо жөн гана салиха бир кыз каалайт элем. Мейманчылык аягына чыгып үйгө кеттик. Кийин угушум боюнча Фархат аба менин артымдан ар түрдүү сөздөрдү сүйлөптүр. Күлүп, бир күн жамандаса, бир күн мактар деп койдум ичимден. Үйлөнүш деген ойдон таптакыр баш тартыш ниетинде элем. Бир канча жума эч бир жерге барбадым. Кечиндеси балкондо отуруп, таза абада китеп окуйт элем. Жаныбыздагы кошунабыз түндөсү иштегени себебинен кеч саат 9-да үйдөн чыгат эле. 10 жашар баласы артынан ыйлап калар. Эжеси болсо аны көңүлүн алуу үчүн балконго алып чыгып ойнотор. Учур пайда болду дегенче мени менен сүйлөшкө аракет кылар эле. Бул абал тез-тез кайталана бергенч сыгыла баштадым, туурасы. Бир күн Кыямат жана ахирет китебин колума алып балконго чыктым. Мени көргөн кошунабыздын кызы да балконго чыкты. Жана бир нерселерди сүйлөй баштады. Ар күнү кечкурун кандай китептерди окуйсуң? Акыры мен күткөн учур келди. Кааласаң, сага да беремин китепти. Мейли. Бисмиллах деп кошуна кызга китепти бердим. Үйүңө кирип китепти окууну башта. Китепти окууну баштады окшойт, башка балконго чыкпай турган болду. Мен үйлөнүш ойдон кайткан. Өмүр жолдош табуу мага аябай узактагы иштей көрүнөт эле. Арадан айлар өттү. Бул убакыт ичинде апам менен бир канча кыздарды көрдүк. Бирок өкүнүчтүүсү эчтемке өзгөрүлбөдү. Шейшемби күнү эле. Ушул күнү 2 рекет намаз окуп жаттым. Сонун бир түш көрдүм. Бул түштү бирөөгө айтып беришим керек эле. Бул кечеси балкондо толгон айды күзөтүп отурар элем. Телефонум жырыңдады. Толгон айга тиктелген көздөрүмдү андан албай, ким телефон кылып жатканына маани бербей жооп бердим чалууга. Трубканын аркы жагынан келип жаткан адамдын үнү тааныш эле. Бирок ошол күндөн кийин жашоомдун өзгөрүлүшүнү өзүм да билбейт элем. Телефон кылып жаткан жакын досум Али эле. Эмне кылуусун билбей турган Али мага бир жерге барып отурууну сунуш кылды. Үйүбүздүн жанында чайханада көрүшө турган болдук. Даарат алып чайханага бардым. Сөз балалык кезибизден башталып, ага түшүндү, айтып берүүмдү, кааларымды айттым. Айылдын топурактуу жолунан кетип жатам. Колумда кылыч. Айлана чөйрөмдө жыландар тобу. Алар баштарыны 1 метрге дейре көтөргөн. Баары мага ташталыш үчүн ыңгайлуу учур күтүп жатышат. Мен өзүмдү кылыч менен коргоп жатам. Жаныма келген жыландарды кылыч менен өлтүрүп, алдыга карап кетип жатам. Алдыда бирөөсү уктап жатат эле. Таанышсыз бир үн эшитилди. Бирок айлана чөйрөмдө эч ким жок. Уктап жаткан адамга карадым. Үн уктап жаткан адам Мусаб ибн Умайр деди. Кийин алда кетип жаткан 2 кишиге көзүм түштү. Бири пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам эле. Наргы кишини тааныбадым. Али түшүмдү жоруп бере баштады. Душмандарың жеңилип, жакшы жыйынтыктарга жетесиң деди. Сөз айланып, кайрадан үйлөнүш маселесине келди. Болуп өткөн окуяларды айтып бердим. Бул менин дардым эле. Менин аялым мал дүйнөгө байланган болбостугу, жалаң байлык үчүн жашабастыгы керек эле. Али сөздөрүмдү акырына чейин укту. Үйдө чыгып жатканда апам кошуна көчөдө бир кыз бар экенин, ал кыз менен сени жолуктургусу келген ниетин айтты. Жок Али, мен эч ким менен жолукканды каалабайм. Кыз да каалап турган жок негизи. Эмнеге? Алда бир канча жигит менен жолугуштурулду. Турмушка чыгууга анчалык көңүлү тартпай жатат. Алинин апасы мени жолугуп көрүшүмдү суранган соң жок дептир. Макул. Анда эртеге барабыз деп сүйлөштүк. Таң калышту. Түшүм өңүмдөн келүүдө. Ушул учурга чейин сабыр кылдым.
Жолумда чыккан тоскоолдуктарды Аллах Тааламдын жардамы менен үйгө келип бүт сөздү апама айттым. Эртеси күнү бара турган болдук. Эмнегедир аябай толкундоомун. Эртең менен туруп кийиндим. Толкундоом басылбаган. Үйдүн ичинде бир ал жака, бир бул жака барып келет элем. Биринчи жолу мындай толкундоодо болушум. Пешин намазын окуп, апам менен жолго аттандык. Али бизди кыздын үйүнө алып барды. Эшикти тыкылдаттым. Атасы ачып, бизди ичкерине кирүүбүздү сурады. Бир аз маек кургандан кийин сөз эң негизги мааниге келди. Менин айта турган сөзүм жок, деди кыздын атасы. Бул маселе боюнча сен кызым менен сүйлөш. Чындыгында таң калдым. Себеби мындай абалга биринчи жолу туш келишим эле. Биринчи жолу сөз байлык жөнүндө кетпей жатат. Кыз мени көрүшүш үчүн бир бөлмөгө алып киришти. Колдорумду столдун үстүнө коюп, отургучка отурдум. Колумда тердеп кеткен, кол терисин арчыш үчүн колжолук. Бөлмөгө жүздөрү нурдай жанып турган кыз кирип, отуруп сүйлөй баштады. Башка кыздарга окшоп сөздү зеп-зийнеп, келин көйнөгүнөн баштабады. Биринчи суроосу намаздан болду. Мага намаз окуйсузбу деп эмес, намазды канча убакытта окуйсуз? Мисалы, пешин намазын канча убакытта окуйсуз деп сурады. Чамасы 15 минутта канча акча топтогонсуз? Бул суроодон кийин, алдыңкы кыздарга окшоп сөздү дагы ушуга алып келди деп ойлодум ичимден. $2,500 акчам бар. Акчаңыздын зекетин берип жатасызбы? Башыма келген туура эмес ойдон уялдым. Ооба, беремин. Сизден алдын 3 жигит менен көрүштүм. Баары бай эле. Ишенген жалгыз нерселери акча эле. Бүт сөздөрү акчага, байлыкка барып такалат эле. Динге тиешелүү эч кандай билим жок. Намаз да окушпайт эле. Сизге биринчи суроом намаздан болду. Себеби намазды туура жана хушу берилүү менен окуган адамдан жамандык келбейт. Андайлар үй бүлө акысына көңүл буруп, адилетсиздик кыла алышпайт. Баары үчүн эң жакшысын, эң соонунун каалайт. Эч кимди паска урбайт жана зулум кылбайт. Мындай инсанды бүт жаратылган махлуктар жакшы көрүшөт. Жаратылгандар жакшы көргөндү болсо, Аллах Таала жакшы көрөт. Аллах Таала сүйгөн пенде болсо, бейиштик кылынган пендедир. Кийин зекеттен сурадым. Себеби ал акчада кембагал жартылардын акысы бар эле. Жардылардын акысын урмат кылбаган, аялдын акысын да урмат кылбайт. Андай адамдан Аллах Таала кантип ыраазы болсун? Кандай гана акыйкат сөздөр. Анын сөздөрү мени аябай кубандырды. Дүйнөлүк эчтемке каалабайм деди. Капталындагы китеп текчесинен окуган китептерди көрсөттү. Туурасы көрүп кубанычым дагы да ашты. Себеби ал да мен окуган ахли сүннөт аалымдарын китептерин окуйт экен. Кызарып, терге батып кеттим. Колумдагы кол жолугум да ным болуп кетти. Сурай турган эчтемке калбады. Себеби ал бүт баарын мен сурашымдан алдын айтып берген эле. Акырында апам менен сүйлөшүштү каалады. Мен сыртка чыгыш үчүн ордундан турганымда кол жолук колумдан түшүп кетти. Жерге көз жүгүртүрдүм го, таба албай чыгып кеттим. Апам менен 10 минуттай сүйлөштү ичкеринде. Апам чыккан соң уруксат сурап кеттик. Эки тарап да аябай сүйүнүштү эле. Апамдан эмне жөнүндө сүйлөшкөндөрүн сурадым. Апама кандай мамиледе болушумду, үй бүлөдөгүлөргө кандай мамиледе экенимди сураптыр. Себеби ата-энеси ыраазы болбогон турпактан Аллах Таала да ыраазы болбойт. Үйгө барып атам менен сүйлөштүк. Атам да аябай сүйүндү. Даарат алып, бөлмөмдө 2 рекет намаз окудум. Кийин оюма бир канча күн алдын көргөн түшүм келди. Колумдагы сабыр кылычы менен тоскоолдуктарды ашып өтүш насип болуп, жана жыйынтыкка жетишкен элем. Бул күндөн баштап той даярдыгын көрө баштадык.
дуа окулуп бизди болуп коюшту. Бирок той маселесинде бир аз пикир келишпестиктер болду. Туугандарым тойду ырчылар, бийчилер, күйчүлөр менен өткөзүш керектигин айтар. Мен болсо диний тараптан мындай кылыш мүмкүн эместигин түшүндүрүүгө аракет кылар элем. Менин мүнөзүм жумшарган сайын алар үстүмө чыга башташты. Той, шоу-бизнестеги адамдар менен болуш керек экен аларча. Жаназа үйгө окшоп дуа окулбайт экен. Эмне кылуумду билбей калдым. Бир канча жолу бул айтылгандары туура эмес экенин айтсам да, аларга муну кабыл кылдыра албай жаттым. Бир күнү кечинде туугандарым менен жыйналып, бул маселе боюнча кайрадан сүйлөштүк. Сиздердин айткандарыңызды кыламын, бирок жалгыз бир шартым бар, дедим. Баары таң калып, мага карап, эмне деп айтышымды күтүп турушар эле. Өлгөнүмдө мени менен бирге кабырга кире турган бар болсо, жана менин ордума жооп бере турган бар болсо, кабыл кыламын, дедим. Эч бири жүзүмө карай албай жатышты. Ачыгы, бул аракеттерден уялышкан эле. Бул маселе ушул таризде жабылды. Кыз тарап менен сүйлөшүп, белгиленген бейшемби күнү базарга алды бердиге чыктык. Кыз менин жанымда кудум кулдай турат эле. Мен эмнени көрсөтсөм болот, мага жакты дейт эле. Кандайча инсан ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык назик көңүлдүү боло алат. Анын бул сыпатын көрүп, эң сыпаттуу соонун, эң сулуу кийимдерди алат элем. Анын бактылуу кылуу үчүн колумдан келген бардык ишти кылууга аракет кылар элем. Үйдү да кооздодук. Той күнү да келди. Толкундоодон колу бутум мага баш ийбейт эле. Тойда кудум мен каалагандай болду. Турмушубуздун алгачкы жылдары уруш, келишпестик менен өтпөйт эле. Бир ислам айланасында биригишкен элек. Эч бир көйгөй жок эле. Аялымдын акылына, сулуу ахлагына, дайыма күлүп турган жүзүнө таң калар элем. Убакыт ансыз өтпөйт эле. Иш убактымда бошогон замат телефон кылар, үнүн угуп аябай курсан болот элем. Анын сүйлөшүүдө мени рахат алуума себеп боло турган бир таасир бар эле. Муну кантип кылышыны эч түшүнбөйт элем. Үйдө ар дайым мени жылмайып күтүп алар. Мында учурда бүт чарчоом чыгып кетет эле. Тамак даярдап жатканда жардам берет элем. Сиз отуруң, дем алың, чарчагансыз дейт эле. Мен кирип дем алат элем. Эмнени кааласа, ошону аткаруу үчүн колумдан келген бүт аракетти кылат элем. Менден бир нерсе сурасын деп көздөрүнө карайт элем. Кээде машинада айландырууга чыгат элек. Аябай сүйүнөт эле. Бир күнү машинада айланып келүү үчүн чыктык. Мага карады. Сабыр аябай сулуу. Сабыр инсанды себеп болуп, кудум бул машинага окшоп каалаган жерине алып барат, деди. Эмнеге мынтип айтканын такыр түшүнбөдүм. Бир аз айланып үйгө келдик. Бир канча күн алдын жатак бөлмөбүздүн кулпу бузулган эле. Өткөн күн көчөбүздө уурулук болгон үчүн бөлмөбүздүн эшигин кулуттап коёр элек. Бир жумадан бери аялымдын көңүлү айланып, түндөсү ордунан көп туруп жаткан эле. Уйкум жеңил болгону үчүн мен уйкумдан дароо турар элем. Ошол күнү да көңүлү айланды окшойт. Ойгонуп турганын сезип, көздөрүмдү ачтым. Бирок аялым ойгонгонумду сезбеди. Акырын эшикке карай жүрдү. Ушул учурда көз алдымда бир окуя болду. Мени ойгонуп кетпесин деп, кулуттанып турган эшиктин ачкычына да тийбей, Бисмиллахир-рахманир-рахим деди жана эшикти ачпастан сыртка чыкты. Бул окуяны көргөн соң жүрөк урушум тездешип, тер басты. Көздөрүм эшикке карап калган эле. Жатак бөлмө терезесинен жуунуу бөлмөсүнүн чырагы жанып турганы билинип турар эле. Жүз колун жууп, чыракты өчүрдү. Мен дароо өзүмдү уктап жатканга салып, ордума жаттым. Аялым эшикти ачпастан
бөлмөгө кирди. Жүрөк урушу дагы да тездешип кеткен соң чыдай албастан ордумдан туруп отурдум. Аялымдын жүзүнө карадым. Жүзү нур сыяктуу жанып турар эле. Ойгонгонумду көрүп, мага күлүп карады. Эмне кылууну, эмне дешти да билбедим. Тынчтыгыңызды буздумбу деп сурады. Жок, жада калса турганыңызды да сезбептирмин дегенимден соң жылмайды жана жатты. Ишканамда жалаң ошол жөнүндө ойлодум. Бул кандай болушу мүмкүн? Кечинде үйгө барганымда эшик коңгуроосун баспай, эшикти ачкыч менен ачтым. Эшикти ачканымда аялым маңдайымда турар эле. Мени иштен келгенимде эшикти ачыш үчүн күтүп турган экен. Салам берип ичкериге кирдим. Жүз колдорумду жууп, дасторкон жайдык, тамактандык. Эмнени ойлоп жатасыз? Бир нерсе болдубу? Деп сурады. Жооп бере албадым. Кантип сураймын кечеги окуяны? Сизге бир нерсе айтамын деп колумдан кармап ордумдан тургузду. Айт дедим. Менин боюмда бар деди. Калганын эстей албаймын. Буттарым бошошуп жыгылып түшүпмүн. Жарым сааттан кийин өзүмө келгенимде аялым баш тарабымда отурар эле. Жаткан жеримден аялыма караганымда уялып жерге карады. Бул кабардан ошончолук сүйүнгөн элем муну түшүндүрүп бере албаймын. Эми иштен үйгө кайтканымда бөбөккө кийимдер ала баштадым. Кечиндеси аялым менен кыялданар элек. Перзентибиз белгилүү бир жашка толгон соң кандай китептерди окушу керек? Алгач намаз китебиндеги маалыматтарды үйрөнүшү керек. Андан соң кайсыл китептерди окутсак экен? Ислам ахлагыныбы? Же баарына керек болгон ыйман китебиниби? Жок. Алгач халифалар жөнүндө китепти окусун. Менин перзентим ахли сүннөттү коргогон, аны жайуу үчүн аракет кыла турган адам болушу керек. Аны ошондой тарбиялашыбыз керек. Ар күнү кечинде белгилүү убакыт аялым менен бирге Имам Руббанинин мектубатын окуйт элек. Бир күнү кечинде окуп отурганыбызда чарчаганымдан көздөрүм жумулуп баштады. Аялымдан үнүн бийигирээк чыгарып окушун сурадым. Андан соң көздөрүмдү жумдум. 212 мектупту окуп жатат эле. Бир учур көздөрүмдү ачсам, колумдагы китеп жабылган. Көздөрүм ачылганын көрүп, дароо китепти ачып, ага карады. Ошондо түшүндүм. Ал китепти жат алган жана китепке карабастан окуп жатат. Мектуп бүткөн соң, ушул учурга чейин мектубатты канча жолу окудуң деп сурадым. Билбеймин. Китепти канча убакытта окуп бүтөсүң? Бир жумада. Түшүндүм. Аялым белгилүү бир деңгээлге көтөрүлгөн. Менин ойготуп жибербөө үчүн эшикти кулпун ачпай чыгуусу Аллахымдын ага берген керемети эле. Ушул күндөн кийин аялыма болгон урматым дагы да ашты. Аялым аулия эле. Фых китептерди окуганымда түшүнбөгөндөрүмдү аялымдан сурайт элем. Ушундай түшүндүрүп берет эле, таң калбаска айла жок. Кандайдыр бир кичине аракетти түшүнбөсөм, андан сурайт элем. Ал түшүндүрүп берер. Кайсыл бир китептин кайсыл бир бетинде жазылган дейт эле. Ал башына келген бүт учурга сабыр жана шүгүр кылар эле. Жанымда исламды жашоомдун ажыралбас маанилүү бөлүгүнө айланышына себепкер болгон бир өрнөк бар эле. Ушул себептен Аллах Таалама канчалык шүгүр кылсам да аздык кылар эле. Аялымда Аллах Таалам берген бир канча кереметтерди көргөн соң сабырым чыдабай, эмне болсо болсун, сүйлөшөмүн бул жөндө аны менен дедим өзүмө өзүм. Ар дайымкыдай иштен келдим, тамактандык. Сүйлөшүү максатында аялымды жаныма чакырдым. Ашып бара жаткан толкундоо менен акырын сүйлөй баштадым. Исламдын эң кичинекей шарттарына да амал кыласың. Сөзүмдү көп созбоймун деп айтышым менен аялым сүйлөй баштады. Сабыр сулуу нерсе. Сабыр менен бирге шүгүр кылуу андан да сулуу. Адам ар кандай учуруна сабыр жана шүгүр кылса, Аллах Таала
ага андан да жакшырагын белек кылат. Оозумдан бир сөз чыкпас, аялым да өз сөзүн түгөткөн эле. Ушул күндөн кийин аба болгон мамилемде дагы да көбүрөөк маани бере баштадым. Анын көңүлүн оорута турган ар кандай учурлардан алыс турар элем. Бир күнү апам телефон кылып, кошунабыздын кызы турмушка чыгып жатканын, тойго мени да чакырганын айтты. Аялым менен бирге бардык тойго. Бүт нерсе исламга туура келген абалда. Эркектер жана аялдар өз-өзүнчө. Тойдогу исламга болгон мамилени көрүп аябай сүйүндүм. Бир күнү кечкурун балкондон берген кыямат жана ахирет китебим эсиме түштү. 10 минуттан кийин кичинекей бала келди. Турмушка чыгып жаткан кыздын иниси. Атасы ишке кетип жатканында ыйлаган бала. Сизге бир сөз бар, деди кулагыма. Китеп үчүн эжеси менден абдан ыраазы болгонун айтты. Анын бул абалга келишине мен себепкер болупмун. Муну угуп аябай курсан болдум. Аялымдын боюнда болгону себебинен тойдо көпкө кала албадык. Арадан айлар өтүп, уул перзенттүү болдук. Аллахым берген бул жашообуздан аябай ырахатта элек. Аялым менен ар күнү китеп окууну улантар элек. Аялымга устазым дейт элем. Ал менин устазым эле. Дүйнө жана ахиреттеги жакшылыктарымдын себепчиси эле ал. Кечиндеси тынчын бузбайын деп уулум ыйлаганында аны алып башка бөлмөгө чыгат элем. Арадан 2 жыл өтүп уулубуз чоңойду. Аялым ар дайым сабыр жана шүгүр кылуумду эскертет эле. Арадан убакыт өтүп аялым ооруп калды. Көп убактыбыз ооруканада өтөт эле. Аялымдын оорусу күчөйгөн. Менин колумдан эчтемке келбейт эле. Бир күнү иштен келип, эшикти тыкылдатсам, эшикти ачпады. Эшикти ачып ичкерине кирдим. Ичкеринен аябай жагымдуу жыт келер эле. Аялым жатат эле. Алгач уктап жатат деп ойлодум. Уйкусу узакка созулган соң барып тургузмакчы болгонумда аялым бул дүйнөнү таштап кеткенин билдим. Өзүмдөн кетип жыгылдым. Көздөрүмдөн жаштары ага баштады. Апама чалдым. Аялымды эртеси күнү жерге бердик. Үйгө киргенимде көкүрөгүмө урулган ошол жагымдуу жыпар жыт эми анын кабырынан келе жатты. Ар дайым үйгө киргенимде ошол жыт келер, чындыгында жатар бөлмөгө кириштен аябай кыйналар элем. Жөн гана аны сагынат элем. Жанымдан жакын болгон аялым, устазым бул дүйнөдөн кеткен эле. Ар нерсени ал айткандай кылууга аракет кыла, сабыр кылуудан башка айла жок эле. Ар дайым аны ойлойт элем. Бир нече айдан кийин жатар бөлмөбүзгө кирдим. Көздөрүм жашка толуп, ыйлай баштадым. Балконго чыгып отурдум. Ай толгон эле. Али телефон чалган ошол кече келди оюма. Ошол кечеси да ай толгон эле. Көздөрүмдөн жаш агып, сыртка чыктым. Түз устазымдын, аялымдын кабырына карай жөнөдүм. Сааттап ыйладым. Жагымдуу жытты сезе баштадым кайра. Артымдан бирөө желкеме колуну койду. Карасам, аялым нурлар ичинде турар эле. Толкундоодон эчтемке дей албадым. Өзүмдөн кетип жыгылдым. Өзүмө келгенимде багымда тазаны окулуп жатты. Туруп айланага карадым. Аялымды көргөнүмдө сабыр кылыңыз дегенин эстедим. Мечитке барып багымдат намазын окугандан кийин сыртка чыгып жатканымда чөндөгүмдө бир нерсе барлыгын сездим. Чөнтөгүмдө кол жолук бар эле. Аялымдын үйүндө сүйлөшүп жатканыбызда колумдагы кол жолугум түшүп калган эле. Таба албаган элем ошондо. Демек, табып аны сактап койгон. Кол жолугумдан мага белгисиз
жагымдуу жыт бар эле. Бул чындыгында болгон окуя. Бул окуяны жазган инсандын акыркы саптары ушундай. Бул окуяны мен атамдын күндөлүгүнөн жаздым. Окуяда тилге алынган инсандар атам жана апам. Алардын перзенттери болсо менмин. Сабыр жана шүгүр инсанды бийик даражаларга көтөрүлүүсүнө себеп боло турган канаттар. Аллах Таалам баарына ушундай жубайлар насип кылсын. Кымбат болгон убактыңызды ажыратып укканыңыз үчүн чоң рахмат. Бойдок жана үйлөнгөн туугандарыбыз бул окуядан пайда алат деген үмүттөмүн. Фатиха окуп, анын сообун окуядагы аялга багыштап коюшуңуздарды суранып кетет элем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.